Башка bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пендеге 2 рекет намазга уруксаттан дагы жакшыраак нерсе берилген эмес деп айткан. Bir күнү Халаф бин Айюб намаз окуп жатканда аны ары чагып алды. Бирок ал денесинен кан чыкканына карабай, муну сезген жок. Ибн Саид буга көз салып турган эле. Намаздан кийин ал: "Сени ары чагып, денеңен кан чыкты го, сезбедиңби?" деп сурады. Ибн Айюб: "Өзүң ойлоп көрчү. Алланын алдында өлүм периштесинин жанында, сол жагында тозок бут астында Сырат көпүрөсү турган киши ошондой нерсени сезмек беле?" деп жооп кайтарды. Амр бин Зар такыбалыкта жогорку даражага жеткен киши болчу. Анын колу ириңдеп чирип бараткан эле. Дарыгерлер колуңду кесип салышыбыз керек дешти. Ал мейли кескиле деп макул болду. "Сени байлабай туруп кесе албайбыз" деди беркилер. Ошондо ал: "Мени байлоонун кажети жок. Намазга турганымда кессеңер болот" деп жооп кайтарды. Натыйжада анын колу намазда кесилди жана кесилгенин сезген жок. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.